Бул унаанын жүрөгү тууралуу айта турган болсок, 2 объем бензин, 2 объем газ, 2-4 бензин, 2-4 гидравлика туугандар. А что, так можно было, что ли? Assalamu alaikum. Урматтуу көрөрман. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган азыркы жаштардын жүрөк оорусу назарыңыздарда Hyundai Sonata 7 поколение. Корея өлкөсүнүн орто көлөмдөгү бизнес класс автоунаасы. Бул 1985-жылдан азыркы мезгилге чейин чыгып келет. Өзгөчө орто жаштагы үй бүлөлөр үчүн жана бизнес ледилерге арналган унаа. Азыркы биздин унаа Hyundai Sonata 7 поколениясы. Сырткы кооздугу, өзгөчөлүгү, чоң радиатор решеткалар, светодиодный туманниктер, умный фара, LED линзалар орнотулган. Основной родной титан дискаларда. Бул Hyundai'дын сырткы көрүнүшүн байкоо үчүн линиялар менен байкасаңыздар болот. Ал эми арткы стоптери Lamborghini'нин стилинде чыгарылган. Задний вид камера, парктрониктер заман талабына ылайык унаасы. Менин таң калганым туугандар, бул Sonata унаасы чыкканда корейлерде бул хром детальдар бекер болгонбу? Байкаңыздарчы? Даже задний вид камераларда хром экен. Бул жер хром, бул хром, даже бул хром, астына чейин хром. Эң таң калыштуучу фардын ичи да хром экен туугандар. Аттаң алат хромдун баркы кеткен заман болсо ушундай. Бул унаанын жүрөгү тууралуу айта турган болсок, 2 объем бензин, 2 объем газ, 2-4 бензин, 2-4 гидравлика туугандар. Да что ты, черт побери, такое несешь? 2-4 гибрид жана 2.5 спорт мотору. Турбо. Ал эми бул унаа 2 объем газ. Тейлөө жагы бензинден эч айырмасы жок. Өтө прочный. Расходу трассада 6, ал эми по городу 10. Өтө жакшы сапатта жасалган. Корейлердин сүймөнчүк, кыргыздардын сүйүктүү унаасы. Эгер сиз бензин унаа айдап жүрсөңүз, газ унаасын алуудан коркуп турсаңыз, эч коркпой алууңуз керек. Себеби бул машина тейлөө жагы бензинден эч айырма жок. Ошол мотор болгону бензин менен жүрөт. Ал эми бул мотор газ менен жүрөт. Тейлөө жагы бензин газ бирдей. Эч айырма жок. Болгону майын убагында алмаштырбай, же бир аз кыйнап айдап койсоңуз, май жөө коркунучу бар. Калган жактары башка унаалардан айырмаланбайт деле. Салонго назар салалы туугандар. Полный электропакет, күзгү жапкычтар, электросиденьялар, массажный сиденьялар да бар экен. Мультируль,
круиз контроль, подогрев сиденья, вентилятор сиденья, автомат коробкада. Бұл өзгөчө эко режим да бар экен. Бұл өзі экономичный машина. Бұл заправканын жанынан жыттатып коюп айдап жүрсөңүз болчудай. Ал эми кожалардын сапаттарын караңыздар. Начар эмес. Жакшы. Панелдери жумшак. Мягкийге жакын машина. Комплектацияларына келсек, базовый комплектация SE, орточо комплектация SLE, жана орточо жогору комплектация SLE+. Андан кийин эң жогору комплектация Limited комплектациясы жана спорттук N-Line комплектациялары бар. Сонатанын дизайны. Дизайнери. О, дизайнер, сага кайрылам. Мени кара. Вот это поворот! Салондун дизайны. Айдоочуга өтө ыңгайлашкан. Бардык кнопка, бардык жабдыктар сенин кол астыңда турат. Эми жүркеттик атка. Арты баягы кыз айткандай тар эмес, неудобный эмес. Жаштар, удобный. Өтө чоң, 3 адам кеңири кетсе болот. Тугандар, Саната унаасынын өзгөчө фишкасы. Билбегендер үчүн. Караңыздар. Бул унаанын багажы газ заводской болгондугу үчүн бир аз ыңгайсыздык жаратуушу мүмкүн кээ бирлер үчүн. Бирок чоң. 2 мүшөк картошка кеңири батат. Айда жылас. Андан эмес экскурсиябызды баштайбыз. Бир байкап көрөлүчү. Бул унаанын канчалык динамикасын. Газ мотордун жүргүзөрүн алдың. Бул эмблемага көңүл буруңуз. Бисмилла. Жолдо жүрүү ыкмасы өтө жакшы. Руль акылдуу рульдардын катарына кирет экен. Жүрүү котормосу дагы жакшы. Динамикасы резвый экен. Болгону бул унаанын бир шумка жасап коюш керек. Жакшы машина. Жыйынтыктоочу сөз. Урматтуу такси кызматкерлери. Бул уна сен үчүн. Бул уна негизи үй тиричилигине айдаганга, такси кызматында жүргөнгө жакшы уна. Уна тетиктери арзан жана доступный. Газ болгондугуна байланыштуу сиздин капчыгыңызга өтө үнөмдүү машина. Алыңыздар, айдаңыздар, жыргап жадырата жашаңыздар. Бизге лайктан басыңыздар, сунуштарды аябай айтыңыздар. Биз кийинки обзорго кайсы машинаны тартабыз. Ассаламу алейкум. Назарыңыздарда автобат кызматы.